Ысык көлдөн чыккан 7 акенин бири Кыдыр аке өз мезгилинде ысык көлдөн оңой менен хан чыкпайт, хан чыкса жөн чыкпайт, чачылганды жыйнайт, бөлүнгөндү оңдойт, тентигенди чогултат, кыргызды кылымдарга чейин сактап калат деген экен. Бирок бул айтылгандарды 100 жолу эшитсем да, мен негедир бизде регионализм өкүм сүрүп турган учурда ысык көл өрөөнүнөн журт башы, эл башы чыкпайт деп ойлочумун. Айрыкча ал оюма Сооронбай Жээнбеков мурунку президенттик шайлоодо Карагулжа тараптагы бир участкадан 100% макул добушун алгандан кийин ого бетер ишенип калгам. Анан эмне болду? Мезгил көрсөткөндөй Садыр иним алыс жакында камакта жүрсө да өзүнүн күйүп бышып айткан сөздөрү менен элдин жүрөгүнөн орун таап алган экен. Калп айткан менен болобу басымдуу көпчүлүк эл түп көтөрүлүп келип Садыр Жапаровду эч үгүттөөсү жок эле ажуу кылып шайлап алышты. Баткен, Ош, Жалалабад, Алай, Атбашы, Нарын, Токтогул, Талас, Сары Өзөн, Чүй чалкыган ысык көлдүн эли чындыгында буга чейин бир талапкердин айланасында ушундай биригип биримдиктүү боло элек да. Калк айтса калп айтпайт деген чын экен. Калк калыстыгын айтып өзүнө жаккан инсанга ишеним артып шайлап алды. Сөз чынынан бузулбасын. Көл аймагынан жалпы журт башкарган хан чыккан жок. Кийинчерээк мындан бир кылым мурун жаңы заманда эл башына Жусуп Абдрахманов келгени менен ал кайраныбызды да бат эле ушак чагым менен аттырып жок кылганбыз. Трайбализмдин күчүн көргүлө кээ бир аймактардан 2 жолудан хан чыккан учурларыбыз болсо да, уучубуз бакытка толуп кетпегендиги таза чындыкта. Досторум, дүйнө өнүгүшү өзү салыштырмалуу нерсе. Кайда барбайлы, мурун кандай эле азыр кандай болуп калдык деген тажатма ой мээбизди жегени жеген. Аттың, бирок дале болбой эле кээ бир инилерим бизде мамлекет өнүкпөй эле турат. Булар цифралар менен эле ойноп жатышат дегенде күйөт экенсиң да күйөт экенсиң. Эми тажабагандар менен узагыраак салыштырууларыма көз салып көргүлө. Ачуу чындыкты ачык айтышыбыз керек. Эгемендүүлүк алган 30 жылдык мезгилде 1 миллион элибиз кара курсактын айынан мигрант болуп кетишти. Сырткы карыбыз 4,5 миллиард долларга чукулдады. Кошуна Тажикстанга алыбыз жетпей башыбызды ийип келдик эле, жаңыдан тең ата сүйлөшө баштадык. Кошуна Өзбекстандан талаш жерлерден 1 метр жер ала албай келдик эле. Кечээ жакында ал жагынан тараза ташы биз жакка ооп, кошумча жерлерди алууга жетиштик. Кемпирабад маселеси дагы тең салмактуу чечилгендигине элибиз күбө. 30 жылдан бери эгемендүүлүк деп төш какканыбыз менен элдин эмгек акылары бир айдан экинчи айга жетпей ачкатык болгон жылдар эсимден кетпейт. Жетимдин башынан сылаган жан болгон жок. Кен байлыктарыбыз таланып тонолуп, кумтөр алтындарынын тонналап ташылып кеткендигин кайда жашыра алабыз? Көрүп туюп туруп эч нерсе кыла алган жокпуз. Алакан жайып туруп бердик. Олигархтар каалагандай тайраңдашты. Алар мамлекет үчүн салык төлөйм деп ойлоп да койшкан жок. Анын ордуна чет өлкөлөргө виллаларды салышты. Бир кезде Аскар Акаев айткандай, коррупция ак үйдүн 7-эле кабатына кирип бармак турсун, айыл элинин ырыскысын талашып, алардын коюндарына чейин кирип кеткени жалганбы? Мамлекет үчүн жаңы аскер техникаларын сатып алууну мындай коелу. Өзүбүздө турган, Союздан калган аскер техникаларын тик учактарды сыртка сатып жоготушту. Акчаларына айда туйтунушту. Жолдорубуз көрүнгөн жеринен тешилип тамтыгы чыкты. Жалпы республика боюнча 400дөн ашуун айылдын мектептери жараксыз абалга келди. Айрым жерлерде балдарыбыз контейнерлерде окууга аргасыз болушту. Же калп айтамбы досум? Уучубуз кур эмес экен, көрсө элим деген чыныгы азаматтарыбыз бар экен. Биригишип биримдик менен Садыр Жапаров инибиз президент болуп келди. Кыска убакыттын ичинде өзүнүн күчтүү командасы менен мамлекетибизди олуттуу өнүгүү жолуна сала алды. Бардык тармактарда өзгөрүүлөр башталды. Же калппы? Эң негизгиси элибизде да оңолобуз деген ишеним пайда болду. Кудай ушул ишеничибиздин боосун бек кылсын. Эң алгач эле кумтөр алтын кенин кыргыз элинин энчисине кайтарып бергени жеңиштердин жеңиши болду. Буга чейин кумтөр 10 жылда бизге 5 миллиард сом төлөгөн болсо, кумтөр мамлекеттин менчигине өткөндөн кийин 10 айда эле 35 миллиард сом бюджетке төктү. Салыштырып көргүлөчү, 10 жылда 5 миллиард төлөнгөн каражат менен 10 айда 35 миллиард каражаттын айырмасын. Бул салыктан түшкөн эле каражат, таза кирешеден сырткары. Мындан башка 300 миллион доллар таза кирешеси дагы бар. Бир кездеги 40 жеринен тешиги бар бюджетти 240 миллиард сомдон дароо 400 миллиард сомго көтөрүп койду. Бул деген сөз мурда салык төлөбөй жүргөн олигархтардын баарын кустуруп, мындан ары салыкты жашырбай төлөйсүңөр деген сөз. Биресе эскертүү, биресе талаптын катуу коюлушу өз максатына жетти. Натыйжада бюджет мурда болуп көрбөгөндөй көтөрүлдү. Салык маселесинде деле олуттуу жаңы талаптар киргизилген жок. Салыктардын ставкасы жогорулатылган жок. Тескерисинче дыйкандар жер салыгынан, малчылар жайыт салыгынан бошотулду.
ошентип туура саясат жүргүзүүнүн аркасында мурдагы эле тарифтер менен бюджетти 2 эсеге көтөрүп койду. Ошол үчүн эмгек акылар 3 эсеге көбөйдү. Пенсия, жөлөк пулдар жогорулатылды. Аскерлерибиздин, жетим балдар үйлөрүндөгү балдарыбыздын тамак ашына бөлүнгөн сумма дароо 2 эсеге көтөрүлдү. Азыр алардын курсактары кенен тоюп ыраазы болуп турган кезек. Бакиевдин 12 жыл мурун өрттөлүп, кароосуз калган үйүн ары бери өткөндөр моюн созуп карап коюп түн болчу эле. Анын ордуна жакшынакай кылып майыпалдар үчүн реабилитациялык борбор курулду. Бишкекте биринчи жолу майыпалдарды калыбына келтирүүгө